Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы ардактуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөр, эфирде 12 апрелге алынган жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Кудайберди Дүйшөев тааныштырам. Кызылкыяда турак үйдөн өрт чыкты. 10 апрель күнү Кызылкыя шаарынын Караван айылындагы турак үйдөн өрт чыгып, анын кесепетинен үй буюмдары жана 2 бөлмө күйүп кеткен. Бул тууралуу ÖKMдин Баткен облусундагы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, өрт өчүргүчтөр саат 12:53 окуя болгон жерге барып, 1 сааттын ичинде өрттү толугу менен өчүрүшкөн. Өрттүн кесепетинен жыгач устунду шифр менен жабылган турак үйдүн 40 чарчы метр 2 бөлмөсү жана үй буюмдары күйгөн. Учурда өрттүн себеби такталууда. Бишкек-Баткен-Бишкек авиакаттамы дагы токтотулду. Бул тууралуу Баткен аэропортунан билдирди. Маалыматка таянсак, оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 1 апрелден учуу токтотулган. Капиталдык оңдоо иштери 1 ай аралыгында бүткөрүлүп ишке берилет. Белгилей кетсек, аэропорт 2022 жылдын 1 августунан баштап 7 ай оңдоо иштерине байланыштуу жабылган. Кайра үстүбүздөгү жылдын февраль айында учактар уча баштаган эле. Бишкек-Баткен-Бишкек багытындагы аба каттамы жумасына 1 ирет шейшемби күнү болуп турган. Аны Тезжет авиакомпаниясы ишке ашырып келет. Бүргөндү массивиндеги газ кампаны иштетүү боюнча кыргыз-өзбек жолугушуусу өттү. Бул тууралуу облус башчысынын орун басары Маруфхан Тулаев билдирди. Негизинен муну Өзбекстан Фергана облусунда ушул Фергана жана Андижан Наманган облустарында пайдаланган. Себеби бул жанагы Бухара ошол Фергана газ түтүгүндөн кыш мезгилинде суук күндөрү жанагы басымы азайып кетип элге калкка жетпей калган убакта булар атайын жай мезгилинде ошо Бүргөндү аймагында газ кампага камап, аны кышында ошо элине жеткизип турганда, азыр ошондой мүмкүнчүлүктөрдү булар дагы колдонсо болот да. Бул акыркы жолу, эгер мен адашпасам, 2011 жылдан бери пайдаланылбай келген. Бул андан кийин атайын Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин токтому менен жаңы ишкана менен жогоруда айткан энергетика министринин астында түзүлүп, ошол Кыргыз Транснефтегаз ишканасынын карамагына бүт өткөрүлүп берилген. Эми азыр жумушчу топ түзүлдү, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү иштеп чыгуу, анан ошол тапшырмалар коюлган, ошол жумушчу топтун ишинин корутундусу менен белгилениyor. Баткен шаарында 22 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Асфальт төшөө жумуштары республикалык бюджеттен каржыланат. Жергиликтүү бюджеттен 15 миллион сом бөлүнүп, Жусупов, Нургазыев, Исанов көчөлөрүндө жана Булакбашы кварталынын Кайымов көчөсүндө асфальт төшөө иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу шаардык муниципалдык департаменттин жетекчиси Акрамали Ахматов билдирди. Бүгүнкү күндө кээ бир көчөлөрдө канализация, водопроводдор казылганда баяндай иштери, ошо иштердин артынан асфальттын бузулган учурлары кездешкендиктен биз быйылкы 2023 жылга Баткен шаарынын жалпысынан 22 километр аралыкта асфальт төшөө иштерин пландаштырып атабыз. Мындан сырткары негизги көчөлөрдөн бери ямыштуу иштерге быйылкы жылда 600 миңдей акча каражат каралган. Мамлекеттик дем берүүчү гранттын эсебинен негизги көчөлөрдөн 3 көчөнү киргизгенбиз. Бул Алдыбалиева көчөсү, жалпы сметалык наркы 6 миллион 405 миң 22 сомдук, анын ичинен 3 миллион 400дөн ашуусу жергиликтүү бюджеттен, жана Бөкөнбаев, Жомарт Бөкөнбаевдагы көчө сметалык наркы 4 миллион 66 миңдик, анын ичинен 1 миллион 66 сомдук жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Үчүнчү көчө бул Жолдошбай Момунов көчөсү, сметалык наркы 4 миллион 261 миң сомдук, анын ичинен 1 миллион 261 миң сому жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Ушул 3 көчөнүн быйылкы жылга заманбап кылып көчөлөрдүн эки четинен тротуарларды, агын суу нолорун орнотуу менен бир катар элдердин, шаар тургундарынын, коноктордун басуусуна ыңгайлаштырабыз деген үмүттө турабыз. Кайрымдуулук айынын алкагында 61 балага жардам берилди. Бул тууралуу Сала медиага облустук бийликтин басма сөз катчысы Чолпон Бирдикулова билдирди.
Ыйык Ороз айы Баткен облусунда кайрымдуулук айы деп жарыяланган. Ыйгар Муктуу өкүлдүн бул боюнча буйругу да чыккан. Ага ылайык бүгүнкү күндө облустун баардык аймактарында ушул муктаж жарандарга жардам көрсөтүү иш чаралары жүрүп атат. Ушул кайрымдуулук айынын алкагында бүгүн ушул облустук өкүлчүлүк, жергиликтүү бийлик, район шаарлар Баткен Ыйман Нуру коомдук фонду менен биргеликте Баткен шаарында кайрымдуулук иш чарасын уюштурду. Иш чаранын жүрүшүндө ушул 61 жана ата энесинен ажыраган балдарга окуу куралдары салынган сумкалар жана акчалай жардамдар берилди. Ошондой эле 3 балага өкүл ата, өкүл эне дайындалып, сертификаттар тапшырылды. Бул ата энелер мындан ары ушул балдарды өздөрүнүн камкордугуна алып, ар тараптуу мындай жардам берип турушат. Облус башчысынын орун басары Жаныбек Исаков ушул иш чаранын жүрүшүндө буга чейин өкүл ата, өкүл эне болгон ушу балдарды өзүнүн камкордугуна алып, ар тараптуу колдоп, көзөмөлүнө алып келген жарандарга облус башчысынын атынан ыраазычылык каттарын тапшырды. Ошону менен катар ушул Баткен Ыйман Нуру коомдук фондуна өкүлчүлүктүн атынан акчалай каражат да берилди. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.